Assalamu alaikum usta. Suyuktu Peygamberimizdin sallallahu aleyhi ve sellem ömür bayanın okup jatıp fatrat doğru degendi okup kaldım. Бирок жакшы түшүнө алган жокмун. Пайгамбарыбыз жарык дүйнөгө келгиче кайтыш болгон адамдар суракка алынуучу эмеспи? Сураны түшүндүрүп берип коюңузчу дейт. İsa пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар жөнөтүлбөй, İsa пайгамбардын алып келген дини унутулуп жок болуп кеткен мындай фатралар бар да, мындай бөлүкчөлөр. Ошондой вакыттагы өлүп кеткен адамдарга, дин жетпей өтүп кеткендерге суроо жооп болбойт деген алымдардын сөзү бар. Себеби кайсы бир коомго биз пайгамбар жөнөтпөйүнчө аны азаптабайбыз деген Аллах Тааланын аяты бар. Анан ошондон айтышат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын ата энеси мына ушул фатратта өткөндүктөн, ушул бир доодо өткөндүктөн, иншалла алар пайгамбарыбыздын шапааты менен бейишке кирилет деген сөз бар. Эми дагы башка хадистер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен апамы зиярат кылып, ага истигфар айтууну сурадым. Мен зиярат кылууга уруксат берди, бирок истигфар айтканга уруксат бербеди. Эми алымдардын бул хадистерде көп пикирлери бар. Ошон үчүн мазхабты кармаш керек. Мазхабта, ахлу суннада пайгамбарыбыздын ата энеси кыяматта бир тозокко түшпөй тургандардан болот дейт. Ошого имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхинин Фиккул Акбар деген китебинде ма мата деп келет. Неме алал куфр, ата энеси капырлыкта өлгөн эмес деп. Анан кээ бир нускаларында ма деген сөз калып кетип, мата алал куфр, капырлыкта өлгөн деген маани чыгарып калган. Анан аны аалымдар изилдеп мата өлгөн эмес деген немени эски колжазмалардан таап чыгышты. Биздин устазыбыз Шейх Саид Багдаш өткөндө мен умрага барганымда ошол Фиккул Акбардын жаңы колжазмасын жарыкка чыгарыптыр. Ошол жерде дагы мата ата пайгамбарыбыздын ата энеси капырлыкта өлгөн эмес деген маани бериптир. Эми ошондон улам ушундай бир доор болгон. Ошол доордогу пайгамбар жетелек мезгилдегилерди Аллахка тапшырып кое бергенибиз жакшы. Кааласа Аллах Таала өзү фадлы менен бейишке киргизет, кааласа азаптайт. Анан эми көпчүлүк аалымдар пайгамбарыбыздын ата энеси, көпчүлүк эмес дейли, бардык аалымдар, кээ бир гана бир эки адам болбосо, көпчүлүк аалымдар пайгамбарыбыздын ата энеси мына ушул фитра доорунда деп кыяматта ийгиликке жетүүчүлөрдөн болот деген. Аллаху алам.